Өспүрүм кылмышкерлерди тарбиялоочу жаңы мекеме ачылды. Ысык Ата районунун Төмөнкү Нооруз айылында жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 14 мекемесинин расмий ачылышы болуп өттү. Ал эми жаңыдан түптөлгөн бул мекеменин заманбап шарттары, түзүлгөн мүмкүнчүлүктөрү туурасында азыр кенен айтып берем. Мекеменин жаңыдан түптөлүп ачылышынын иш-чарасына өздүк курам даяр. Жолбаштар, жолбаштар! Түзөтүү жайы мурдагы номер 50 мекеменин базасында толук реконструкциялангандан кийин жайгаштырылды. Бул жаңы комплекс жаза аткаруу системасындагы чоң өзгөрүү болууда. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Чыңгыз Кожошовдун айтымында бул жерде өспүрүмдөр жазасын гана өтөбөстөн коомчулукка аралашууга, билим алууга, жашоодогу өзүнүн ордун туура табууга багыт алып, ушул жерде тарбияланаарын белгиледи. Ошон үчүн ушул жерде ар дайым жакшылыктар, ийгиликтер болсун. Урматтуу кесиптештер, мен сиздерден биринчи суранам, экинчисинде талап кылам. Ушул жазаларды аткаруу кызматыбызда иштеп жатканыбыз ар бирибиз өзүбүздүн кызматтык милдетибизди так аткарып, мыйзамсыз байланыштан алыс болуп, ар дайым так иштештү мен сиздерден талап кылам. Жолдошторго ага пропорцияны сыйлык алууга келдик. Жаңы инфраструктура заманбап коопсуздук талаптарына толук жооп берет. Мекемеде 4 метрлик коргонуу дуалы, 5 кароол мунарасы, кызматкерлер үчүн ыңгайлуу административдик блок жана жолугушуулар, айып, карантин камералары толук ишке киргизилген. Честно говоря, для нас всех неожиданностью является. За неполный год. Чынын айтканда, 1 жыл болбой эле мындай объектинин курулушун биз да күткөн жокпуз. Мындай курулушка негизинен көп убакыт талап кылынат. Ал үчүн биздин жетекчиликке көңүл буруп жаткан мамлекетке ыраазычылык билдирем. Айрыкча бизде учурдун актуалдуу маселеси болуп жаткан жашы жете элек өспүрүмдөр категориясы. Өз кезегинде биз бул жылы жаңы методдорду ишке ашырган мекемелердин бири болдук. Айтсак, ата-энелер күнүн уюштурдук. Мекемеден сыртка чыгаруу, парктарга, маданият үйлөрүнө, мечит, медреселерге жана башкаларга алып бардык. Булардын баары массалык маалымат каражаттарына кеңири чагылдырылды. Албетте муну менен коомчулуктун назарын бура алдык деп айта алам. Эми мамлекет тарабынан ушундай комплекс салынды. Алдыда дагы жаңы перспективаларда жашы жетелек менен иштеше турган психологиялык бөлүмдөрдө социалдык жактан жаңы жагдайларды ачабыз деп үмүт кылам. Психологической работе с несовершеннолетними. Жаштар келечегибиз дегендей ар кандай адашып келишет бияка. Адашып келип, анан бизге ушундай жетекчилик тарабынан ушундай мүмкүнчүлүк түзүп берип атат бүт шарттары менен. Бул жаш өспүрүмдөр бияка түшкөндө эле биз толук кандуу буларды окутабыз да. Бул кадимкидей эле сырттагы мектептерде өзүнчө бир өзүбүздүн Минобразование менен соглашенияларыбыз бар. Ошого байланыштуу бул бала бияка түшкөндө 14 мекемеде канчанчы класста бүткөн, 6-класс болсо 6-класс, 7-класс болсо 7-класс кылып, бизде толук кандуу мугалимдер дагы биякта иштешет. Толук кандуу 9-класстын көбүлүгүн алышат. Ошондой эле 11-класстын аттестатын алышат. 11-класстын аттестатын алып, жогорку окуу жайга да тапшырса болот да. Мекеменин негизги комплекси өспүрүмдөрдүн жашоосу жана окуусу үчүн атайын курулган 3 кабаттуу имарат. Бул жерде алардын кайра социализацияланышына жана билим алышы үчүн жатаканалардан тышкары толук кандуу мектеп жана окуу класстары, китепкана жана заманбап спорт залы бар. Мындан тышкары өспүрүмдөрдүн психологиялык жана социалдык колдоого муктаждыгын эске алып, психолог, социалдык кызматкер жана тарбиячылардын атайын бөлмөлөрү жабдылган. Медициналык бөлүмдө толугу менен жаңыланып, тиш дарылоо кабинети, процедуралык бөлмө, палаталар жана санитардык жайлар менен камсыз болгон. Аймакта ошондой эле кичи футбол аянтчасы, тамак даярдоочу жана күнүмдүк турмушту камсыздоочу башка имараттарда ишке киргизилди. Андан сырткары административдик имарат жана режимдик имарат толук оңдоп түзөөдөн өттү. Бул бардык жалпы аянты, жер аянты 1,8 гектарга жайгашкан. Ичиндеги инфраструктура жана инженерлик тармактардын бардыгы жаңыланды. Курулуш иштери жазында март айында башталган. Уже азыр ноябрь, декабрда башында ачып отурабыз. Бул мекеме толугу менен заманбап шартта түзүлгөн. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле аталган мекемедеги кызматкерлердин жана жаза мөөнөтүн өтөп жаткан балдардын коопсуздугу үчүн мекеме боюнча жалпы 260 видео көзөмөлүк камералары дагы орнотулган. Бизде 260 камера орнотулду. Анын ичинен 160 ички бөлүктөр,
кабинеттерге коюлду. 66 камера сырткы беттерине коюлду. Аймактын сырттарына ушундай жерлерге коюлду. 35 камера периметрге коюлду. Периметр бизде тетиги решетка менен тургандар мына моундай нерселерге коюлду. Анын ичинен 10 камера ПТЗ камера деп коет, айланып ал кишини ээрчип толук көзөмөл кылат. Бул жерге буйруса жаңы штат берилет. Жана 8 кенже тескөөчү курам сурадык. Ден ноч менен кызмат алып барышат. Күндүз 12 саат экөө кызмат алып барат. Кечкисин дагы 2 кызматкер. Белгилей кетсек, тарбия абагындагы эң башкы максат өспүрүмдөрдүн коопсуздугун жана эффективдүү тарбияланышын камсыздоо. Мекеме ошондой эле жаза мөөнөтүн өтүп жаткан тарбиялануучулардын коомдук турмушка болгон сезимдал мамилесине көмөк көрсөткөндүгү менен да башка абактардан айырмаланып турат. Нурзада Сыдыкова, Кудакал Сомралиев, регион Чүй облусу. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 000 болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 000 улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойноп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет, балам сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Мбанк 0300 Кутманбек Сы деп чыгат, өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуу кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат, алда өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сурач, баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. We'll be right back.